Июнь окуясында турак жайсыз калдык деген Ош облусунан 8 үй бүлө бар. Булар каргашалуу окуядан кийин Оштогу жаштык лагерине жайгашып, кайра 2016 жылы Төлөйкөн айылына көчүрүлгөн. 8 үй бүлөгө 2ден бөлмөлүү 4 контейнер берилген. Бир бөлмөсүндө Айжамал Тойчиева жолдошу бала чакасы менен жашайт. Тагыраагы ашканасы, жатаканасы дагы ушул бөлмө. Кыйналганда кыйналып атабыз, суукта кыйналабыз. Ошо арыктан суу ташыбайбыз. Жуунган жерибиз эле ушул. Ушу кыйынчылыкта жашап атабыз. Ушу бизге жардам кылып коюшса жакшы болот эле. Контейнерлерге көчүрүлүп жатканда бул үй бүлөлөргө өкмөт жер тилкесин алып беребиз деп убадалашканын айтышат. Ага кошо турак жай салуу үчүн инвесторлорду таап беребиз деген сөздөрү да бар. Анын негизинде былтыр Ачы массивинин баарына 6 сотуктан жер берилип, токтомдору даяр. Бирок колдонууга руксат берилбей жатыптыр. Муну облустук бийлик жер тилкелеринин башкы планы даяр болбой жатканы менен түшүндүрүүдө дешет тургундар. Акчасын дагы төлөдүк. Канча сом төлөдүңөр? 6800 немеге архитектурасына төлөдүм. 450 сом токтом чыгарып беришти. Азыр эми көчөт болчу дегеле эл катары биз дагы барып ошол жерде неме кылайлы десек, азыр планда жок. Челелик картасында деп атат да. Эми биякта момундай весна. Ар жылы жаз келери менен биз жайгашкан жерлерге турак жай салынып жатат. Ошондуктан контейнерлерди четке жылдырып жатабыз. Эгерде ушул турган жерибизге дагы курулуш жүрсө, кайсыл жакка барабыз билбейм. Андыктан тезирээк жер тилкесин чечип беришсин да. Ачы массивиндеги жер тилкелеринин башкы планы толугу менен даяр боло электигин облустук бийликтен тастыкташты. Башкача айтканда пайдаланууга шарт жок. Өкмөттүн тапшырмасына ылайык 2021 жылга чейин ачыга суу тартылып, жолдор оңдолушу керек. Ошондо гана жарандар турак жай салып жашоого мүмкүнчүлүк жаралат. Алар бүгүнкү күндө 2 күндүн биринде келип азыр шаштын алып аткан күн. Мына биздин документтер токтомдорду алдык, акчаны төктүк. Бирок жерди бербей атасыңар, биз салат элек депчи. Бирок бүгүн чыга турган жер эмес да ал. Ошондуктан биз маселелерди биринчи мына укуктук норматив актылар боюнча, булардын жерлер боюнча жерлер тактап, аныктап алгандан кийин гана буларга жерлердин кайрадан көрсөтүп тактап, анан үй салганга уруксат беришибиз керек да. Бүгүнкү күндө булар ага карабастан азыр бүгүн бересиң деп туруп, баягындай талап коюшуп атат. Мынтип Ачынын инфраструктурасы жакшырмайынча аталган жайга там салып жашоого мүмкүн эмес. Буга кошумча башка жайдан жер тилкесин бөлүп берүүгө да мүмкүнчүлүк жок деп кошумчалашат. Башкача айтканда, 2009 жылдагы токтомго ылайык турак жай салуу үчүн бир гана кайракы жерлер бөлүнөт. Деген менен эч бирине өкмөттөн турак жай салганга жардам болбостугу айтылды. Нуржамал Баргынбаева, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак.